Саламатсыздарбы? Апамдын тамактары каналына кош келиңиздер. Бүгүн мен сиздерге болгарскийден долма шорпо даярдаганды көрсөтүп бермекчимин. Муну бизде голубцы дешет. Аябай даамдуу болот жана бул эң оңой ыкмасы. Андыктан биз менен бирге болуңуздар. Видеону соңуна чейин көрүңүздөр. Бизге керек болчу азыктар ушулар. Видеонун астына жазып калтырам. Баарын майда бөлүкчөлөргө бөлөбүз. Адам санына карап, азыктарыбызды көбөйтүшүбүз же азайтышыбыз мүмкүн. Баарын майдалап туурап алдым. Болгарскийлерди ушинтип тазалап алдык, жууп. Фаршына бизге 2 пияз керектелди, бирөөсү ашып калды. 250 грамм фарштын үстүнө туурап алынган пиязды салып, 1 чай кашыктан туз, сире, паприка жана 3 аш кашык өсүмдүк майы. Жакшылап аралаштырабыз. Бизге 100 грамм күрүч керектелет, аны жууп тазалап алганбыз алдыдан. Даяр болгон фаршты болгарскийдин ичине аз-аздан салып баштайбыз. Жакшылап салабыз. Мен жасаган фарштан 5-6 дана голубцы чыкмак эле. Бирок менде 4 эле дана болгарский калгандыктан арткан фаршты тоголуктоп тип-теле жасап алдым. Казанга 50 мл өсүмдүк майын куюп, пиязды салып, кичине кызаргыча кууруйбуз. Андан соң сабизди салып, бир аз кууруп, картошканы салып, 1-2 мүнөт кууруйбуз. 1 чай кашыкта туз, паприка салып, жакшылап аралаштырабыз. 1 аш кашыкта томат пастасы. 2,5 мл суу куюп, үстүн жаап, кайнатканга коебуз. Голубцынын четтерин ушинтип бычактын жардамы менен кичине кесип койсоңуздар, жарылып кетпейт, фарш чыкпайт, жакшы бышат. Мына кайнап чыкты, эми голубцыны кайнаган жерине салабыз. Bir жарым саат төмөнкү температурада бышырып алабыз. Видеодо мен 1,5 саатты бөлүп көрсөттүм. Голубцылар башка азыктар менен бирдей эле бышат. Даяр болду. Мына даяр болду, аябай даамдуу. Дасторкондун көркү болот. Бизди жогото албаш үчүн лайк басып коюңуздар. Голубцынын ичин бышканын көрсөттүм, 2 бөлүп. Достор, каналыбызда жаңы болсоңуздар, подписаться кнопкасын басып, коңгуроочону басып коюуну унутпаңыздар. Саламатта калыңыздар.